23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Биз Ош шаарынын тургундары кыргыз тилин канчалык билет, орус тилиндеги айрым сөздөрдүн кыргызчасын билеби? Сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Квартира деген сөздүн кыргызчасы. Кыргыз квартира. Үй. Квартира деген сөздүн кыргызчасын билесизби? Турак жай го. Квартира деген сөздүн кыргызчасы. Патир. Квартира. Кыргызчасы жок болуш керек. Орусча сөздү кыргызчага отуш керек. Батир деген сөздүн кыргызчасын билесизби? Квартира. Орусчасын деген. Квартира деген сөздүн кыргызчасы кандай болот? Үй. Үй деген дом болуп калат. Үй деген дом болуп калат. Турак жай. Балким, квартира деген сөздүн кыргызчасы кандай болот билесизби? Дом. Этаж дегендин кыргызчасы. Кабат. Биринчи этаж, экинчи этаж деп айтып турабыз, ошонун кыргызчасы бар да, Биринчи кабат, экинчи кабат. Туура таптыңыз. Этаждын кыргызчасы кандай болот? Кабат. Туура. Этаж деген сөздүн кыргызчасы. Этаж. Первый этаж, второй этаж. Көп кабат болуп калат. Анда многоэтажка болуп калат. Демек, кабат болот деп. Подъезд дегендин кыргызчасы. Айтып көрсөз, варианттарыңыз. Кандай болушу мүмкүн? Кыргыздар кыргыз үйдө жашаган да, так что Подъезд деген сөздүн кыргызчасы. Подъезд. Подъезд билбейм точно. Ушуну эсимде жок элем. Подъезд деген сөздүн кыргызчасы. Подъезд. Жок, сабат. Подъезд. Yok, подъезд. Подъезд деген сөздүн кыргызчасын билесизби? Подъезд. Лестница. Гостиная комната. Мейман бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Дагы бир суроо, парковка деген сөздүн кыргызчасы. Парковка. Токтотуучу жай да, эми кыскасы. Унаа токтотуучу жай. Дагы эки суроо. Нургелди курулуш компаниясы түптөлгөндөн бери кыргыз тилине басым жасап, курулушка тиешелүү болгон сөздөрдүн баарын кыргызча жазып, тактайчага илип койгон. Анын максаты эне тилге көңүл буруу жана ошону менен бирге эле өнүгүүсүнө салым кошуп, кадыр баркын көтөрүү болуп саналат. Мисалы, бул жерде А бөлүгү биринчи улага деп жазылып турат. Улага деген сөз подъезд деген сөздүн кыргызчасы. Ошондой эле биринчи батирден 60 батирге чейин жайгашканын да көрсөтүп жазып койшкан. Жада калса техникалык коопсуздук эрежелери, аны менен катар лифти колдонуу эрежелери баары кыргыз тилинде көрсөтүлгөн. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, аны эч ким өчүрө албайт тарыхтан деген улуу сөз бар. Ошон үчүн биз улуттук баалуулуктарды, улуттук идеологияны ар бирибиз кылып аткан жумушубуз менен далилдейли деп, биздики курулуш тармагы болсо дагы кыргыз тилине басым жасап атабыз. Биринчи эле көргөзмө куралдарыбызды, келишимдерди, курулуш объектилеринин ичинде техникалык коопсуздук эрежелерине толугу менен кыргызчаладык. Биз келген кардарларга дагы толугу менен кыргыз тилинде, адабий тилде маани маңыздуу кылып кайрылганга аракет кылабыз. Бул дагы ошол биздин тилге болгон сый урматыбыз катары көрсөңөр болот.